Кыргызстан телеканалының эфирдик программаларын жаңылыктар кызматы толуктайт. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон жумушчу сапарында жергиликтүү ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Коронавирусту дарылоо боюнча жаңы 4-чү протоколдо дарынын түрү көбөйтүлдү. Россия Кыргызстанга 10 000 окуу китебин белекке берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 10 сентябрда Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кара Суу районундагы Анжиян айылында кыргыз-өзбек биргелешкен Артел Electronics ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган ишкана 2018 жылдан бери иштеп келе жатат. Анда тиричилик техникасы өндүрүлүп, анын ичинде кир жуучу машина чогултулат. Бүгүнкү күндө ишканада 105 адам иштеп жатат. Жумуш орундарынын санын 200гө жеткирүү мерчемделген. Ишкана айына 900 кир жуучу машина өндүрөт. Ар айдагы сатуу көлөмү 3 миллион сомду түзөт. Өндүрүлгөн продукция ички рынокко сатылат. Келечекте экспортко чыгаруу пландаштырылган. Ал эми 2022 жылы аталган ишканадан газ плиталарын, ал эми 2023 жылдан тарта муздаткычтарды өндүрүү мерчемделип жаткандыгы белгиленди. Андан сырткары Кара Суу районундагы медициналык каражаттарды чыгарган компания Medimpex ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Аталган ишкана бир жолу колдонулуучу медициналык шприцтерди чыгаруучу атамекендик бирден бир ишкана болуп саналат. Компания 3 детальдуу инъекциялык жана инсулиндик шприцтерди чыгарат. Бир нөөмөттө 200 000 бир жолу колдонулуучу медициналык шприцтери чыгарылат. Бул жылы компания өзүнүн продукцияларын чет мамлекеттерге чыгарып баштоону пландоодо. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулардын жаңы ооруканасынын курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Өкмөт башчы оорукананын 3 бөлүмүн, жандандыруу жана интенсивдүү терапия бөлүмүн, кош типтүү палаталары боло турган бөлүмдөрдү көрүп чыкты. Долбоорлоо жана курулуш иштери жайкысын салкын, кышкысын жылуу боло тургандай атайын эсептөөлөргө ылайык жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары оорукананын коридорунан адамдар бири-бири менен байланышта болбош үчүн ар бир палатадан өзүнчө чыга турган жол болот. Жаңы ооруканада интенсивдүү терапия жана жандандыруу бөлүмдөрү дагы каралды. Дарылоо жүргүзүлө турган бардык палаталар жана бөлмөлөр керектүү медициналык жабдуулар менен камсыздалып, санитардык эпидемиологиялык нормаларга жооп берет. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 44 684 адамга жетти. Ал эми 10 сентябрга карата коронавирус жаңы жуккан 71 учур катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифинг учурунда билдирди. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 19ду түзүп, Бишкек шаарында 2 учур катталды, Ош шаарында учурлар катталган жок, Чүй облусунда 2 учур, Ош облусунда учурлар катталган жок, Талас облусунда 2, Нарын облусунда жана Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок, Жалал Абад облусунда 2 учур жана Баткен облусунда 11 учур катталды. Жана ошондой эле соңку сутка ичинде 151 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 40 487 түздү. Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирустан каза болгондор катталган жок. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирусту дарылоо боюнча клиникалык протоколдун 4-чү вариантына бир катар өзгөртүүлөрдү киргизди. Колдонмо 3-чү варианттагы кемчиликтерди эске алуу менен иштелип чыкты. Медициналык жардам жана дары-дармек саясатын уюштуруу башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Нургүл Ибраеванын айтымында стационардык жана амбулатордук дарылоо өзүнчө бөлүндү. Ошондой эле төмөнкү алгоритмдер иштелип чыкты. Коронавирус жана өнөкөт оорулары бар бейтаптарды дарылоо боюнча, балдарды дарылоо боюнча, кош бойлуу жана жаңы төрөгөн аялдар үчүн алгоритм, амбулатордук дарылоо боюнча, кайра калыбына келтирүү программасы. Коронавирусту дарылоо боюнча мурдагы протоколдо 56 дары-дармек болсо, ал эми жаңы протоколдо анын тизмеси 80ге жетти. Билим берүү жана элим министри Каныбек Исаков Үй шаарында окуучуларга сабак өткөн Баткен районундагы Муса Кадыр атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими Миргүл Эшимовага өз айлык акысына ноутбук белек кылды. Мугалимге ноутбукту 10 сентябрда Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Олжобай Мажилимов мектепке барып тапшырды.
Өз учурунда педагог белек үчүн министрге ыраазычылыгын билдирди. Эскерте кетсек, мындан 2 күн мурда интернетте окуучулардын үйдө билим алып жаткан сүрөтү тараган болчу. Муса Кадыр атындагы орто мектебинин башталгыч класс мугалими ата-энелердин суранычы менен кайтарым байланыш каражаттарын окуучуларга түшүндүрүп берүү үчүн үйүнө чакырган эле. Москва шаарында Кыргыз Республикасынын тышкы иштери министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандагы кесиптеши Сироджиддин Мухридин менен жолукту. Эки өлкөнүн тышкы иштери министрлери күн тартибиндеги негизги актуалдуу маселелерди талкуулашты. Ошондой эле алар чек ара кызматташтыгын бекемдөөнү белгилеп, чагымчылдык аракеттерди көзөмөлдөө темасына токтолушкан. Министрлер аймактык кызматташуудагы актуалдуу маселелерди дагы талкуулашкан. Белгилей кетсек, Москва шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштери министрлер кеңешинин жыйыны өтүүдө. Бишкек шаарынын социалдык саясат боюнча вице-мэри Виктория Мазгачева жана мэриянын аппарат жетекчиси Адилет Малдыбаев Бишкек аттуу кичинекей баланы кабыл алышты. Жакында Медет Тюлегенов аттуу шаар тургуну социалдык тармактарга кичинекей Бишкек аттуу баланын сүрөтүн жүктөп, кажы сайда жашаарын белгилеген. Мэрия кызматкерлери ал бала менен байланышып, конокко чакырышкан эле. 8 жашар Бишкек Табалдиев Ысык Көл областынын Тоң районундагы Кажысай айылында жашайт. Ал үй бүлөдө эң кичүүсү. Өзүнүн улуу 4 байкеси жана эжеси бар. Апасы Чынардын айтуусу боюнча, баланын атын чоң атасы Бишкек Баатырдын урматына койгон. Бишкек учурда 2 класста окуп жаткандыгын жана билим алуу онлайн режиминде өткөрүлүп жаткандыгын айтып берди. Бишкекке жаңы форматта окуу жеңил болуусу үчүн шаардык мэрия телевизор жана смартфон белек кылды. Ош облусунун жана Ош шаарынын мектептерине Россия Федерациясынын Свердлов областынан жаңы окуу жылынын башталышы менен жогорку класстардын окуучулары үчүн физика жана химия сабактары боюнча 10.666 жаңы окуу китептерин белекке жиберишти жана облустун мектептерине таратылып берилмекчи. Гуманитардык кызматташтыктын келишими 2019 жылы Бишкек шаарында эки өлкөнүн башчыларынын катышуусундагы болуп өткөн 8-чи Кыргыз-Орус аймактар аралык конференциясынын алкагында Свердлов областынын губернатору Евгения Куйвашева жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Озарбек Жылкыбаевдин эки тараптуу сүйлөшүүлөрүнүн негизинде макулдашылган. 10 сентябрдан тарта Бишкек Эль-Кувейт багытындагы аба каттам ишке кирет. Аны Жазира Airways авиакомпаниясы ишке ашырмакчы. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министрлигинин басма-сөз кызматынын маалыматы боюнча, учак жумасына бир жолу бейшемби күндөрү учмакчы. Алдыда 11 сентябрга карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.